Өлкө президент жарыялаган Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында бүгүн жалпы республика аймагындагы токой чарбаларда чоң иштер жүрүп жатат. Жыл өткөн сайын миңдеген гектар жаңы жерлер өздөштүрүлүп, токой чарба жамааттарынын, мекеме ишканалардын, жалпы эле коомчулуктун аракеттери менен миллиондогон жаш көчөттөр отургузулуп, аны сактоо, өстүрүү иштери колго алынууда. Бул өңүттөн алганда бүгүн биз кеп кылмакчы болгон Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Каралма токой чарбасы өткөн жылы 60 гектар жаңы жерлерге көчөт отургузушуп, анын айланасын тосмолошсо, быйыл Сузак районунун Барп айыл өкмөтүнүн Боз Үчкан айылынын Таштөбө коктусунан 100 гектар жаңы жерди өздөштүрүшүп, кылымдар бою какырап, мал жайытка да жарабай, чаңы ызгыган боз адырларды мөмөлүү токойго айландырышууда. Быйылгы жылы Каралма токой чарбасында өзүңүз айтып кеткендей, өлкө президенти жарыяланган Жашыл Мурас өнөктүгүнүн негизинде жана УКМКнын төрагасы, министрлер кабинетинин орун басары Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин демилгеси менен ушул Барп айылынын Барп айыл өкмөтүнүн Боз Үчкан айылынын Таштөбө участкасында 100 гектар жерге көчөт эгилди. Көчөттөрдүн 5 кылы эгилди. Жаңак, бадам, өзүңөр көрүп тургандай, өрүк, ийне жалбырактуу дарактар, кара жыгач, Кудай насип кылса өсүмдүүлүгү жакшы. Ушул жерлер какырап жаткан эле жер экен. Жайыттын жери экен. Ооба. Ошол жерге эгип, токойчулардын күчү менен август айында тамчылатып сугаруу ишке кирди. Анга чейин токойчулардын күчү менен ташып, машина менен суу ташып, ушундай кылып көгөрттүк. Өсүмдүүлүгү жакшы. Азыр 40 миңден ашык көчөт бар бул жерде. Bir 90% üstünde kөгөргөн. Буларды асыроодо токой чарбалардын башка жардамчыларында пайдасы тийди, колгабыш кылды. Негизинен Каралма токой чарбасынын балансын өткөрүлүп берилген 100 гектар. Ошол 100 гектарда иш жүрдү. 100 гектар жерди өздөштүрүп, көчөт отургузуу бир элдик болсо, ошончо көлөмдөгү жерди тосмолоо бул андан да чоң иш эмеспи? 100 гектарды айлантып тосуу маселеси дагы токой чарбанын өздүк каражатынын эсебинен темир стойгалар, арматурлар, зыым, сетка сатып алынып тосулду. Тоспосо болбойт. Бул жер башында мен айтып кеткендей эле жайыт жер экен. Ошону тосуп, малдан карап көгөртүп атабыз. 100 гектар жерде 40 миң түп көчөттү быйылкы жайдын ысыгына карабай, күндөп-түндөп суу ташып сугарган токойчулардын тоодо эмгегинин акыбети кайтып, бүгүн боз адырлардагы жаңы тигилген көчөттөр кулпурат. Көчөттөр негизинен баары эле токой чарбалардын көчөтканаларынан чыкты. Токой чарбалардын көчөтканаларында ушундай токой көчөттөрү өстүрүлөт. Ошол жерлерден алып, өзүбүздөн чыгып, бадамдарды гана алып келдик. Бул бадамдын 2 кылы эгилди. Ширин бадам, ачуу бадам. Ширин бадамды гана алдык. Калгандары 40 миң көчөттүн негизинен токой чарбалардын көчөтканаларынан чыкты. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде мурун дарак өспөйт экен эле. Азыр мына көчөттөрдү эккенде, мына өсүмдүүлүгүн айтайын, бир жылда 1 метрге жакын өсүмдүүлүгүн берди, өсүш берди. Анан булар азыр биз бадам көчөттүн жанында турабыз. Кудай насип кылса 3-4 жылда мөмөгө кирет бул. Мөмөгө кирип, уже элге пайдасын бере баштайт. Ушул жер өзүңүздөр көргөндөй токой болуп калса, бул өтө жакшы нерсе болот. Элдин экономикалык жактан пайдасы тийиши мүмкүн элге. Салкындыгы боюнча эми токой бар жерде сууну соруп, сууга нымдуулукту сактаганга дагы пайдасы тиет. Атайын долбоордун негизинде 100 гектар жерге көчөттөрдү тамчылатып сугаруу иштери кандайча жүзөгө ашты?
Ушул эгилген көчөттөргө Барпыда эгилген 100 гектар аянтка тамчылатып сугаруу үчүн чоң проекти түзүлгөн. Ошонун негизинде Кемпирабад суу сактагычынан суу тартылып келип, 2 насос менен чыкты адырга чейин. Биринчи насосу Ылдыйда, ал жерге да суу кампасы бар, топтолуп, анан экинчи бул жерге чыгат, экинчи суу кампабызга. Бул жерде мына 3000 кубтук суу сакталат бул жерде. Андан мына 2 насос аркылуу мына көчөттөргө кетет ушул жерден. Мына давлениелерин текшерип, бир калыпта берип турган котелдор булар. Андан бул келип, бул сууну фильтрлеп берет. Фильтрлеп 4 картага бөлүнгөн мунун ичинде. 4 картага алып бөлүнөт. Анан кичинекей шлангалар менен ар бир көчөттүн түбүнө сугарып, тамчылатып сугаруу үчүн жеткирилет экен. Ар бир жерге немелер коюлган, Ооба, ар бир жерде бөлүп бере турган атайын эмелери бар да. Муну 12 сааттан жай мезгилинде түнү сугарып атабыз. 4 суткада бир айланып турат. 4 картага бөлүнгөн 100 гектар, 25 гектардан. Бир катары менен сугарылат. Кайра башынан бүткөндө кайра башынан айланып ушул жүрө берет. Берде атайын сугарганга бир кызматкерибиз бар, сууну бөлүштүрүп карап, дайым карап берип турат. 10 чакырым аралыктан 2 баскычтуу суу насос станциясынын күчү менен дал ушул 3000 кубтук суу кампасына суу түшүп, ал бүтүндөй 100 гектарга таркайт. Бул желим түтүктөр боюнча айтсак, Израилден алып келинген ар бир 60 сантиметрде өзүнүн ичинде койгон азыр немелер темирлер бар экен. Ушул темирлер аркылуу ар бир 60 сантиметрден суу чыгарат. Бул өзгөчө. Bunday Kırgızistan'da birinci yolu gelip koyuludat bular. Толук 100 гектарды ушул тамчылатып сугаруу системасы бүткөн. Буга чейин августка чейин токойчулар область боюнча буну кол менен сугарып турдук. Сактап калдык көчөттү. Мен какыраган жер экен. Дал ушул 100 гектар жерди караган 4 коорукчу болсо, анын бири Абдывали Анапияев. Ал өзүнө бөлүнгөн 25 гектар аянтты кооруп гана тим болбостон суга тубагында күндөп-түндөп суу кампасынын башында. Матасы келди мына Токой чарбадан немеге келген. Шуну карап неме канга деп мага жөө жүрбөсүн деп берген Алла Таала. Ошолордун немесине Кудайга шүгүр мына 90% өнү өстү. Көчөттөр өнү өстү. Кудай калса мына 50% 50 гектарга дагы көчөт тигип атат экен. Ошого дагы Кудай кааласа, Кудай насип кылса, эгип тигип калмасак, ошого карага Кудай кудурет жетет. Суу боюнча бул мына немелерди мен карайм. Алла Таала берген экен, суга көзүм жетет экен, шуларды караганга кичине болсо ham башым жетет. Кайыр бузулган болсо айтып деп неме кылам, Кудай калса. Күндөп 24 саат карайм, ачык эле айтайын. Мына кроватым бар, жатаканам бар. Келип суу малында как болот, суу менен алектенемин. Бир жер бирдеге болгон болсо өзүм барып, оңдоп неме кылып атам. Балдарды айтам, досторум мына карап койгула, мына көчөттөр көктөсүн деп бир жерде шланга атып кетет, бир жерде неме болуп кетет. Олорду карап турма, датчиктерине билип барып карашка кудурет жетет. Барпы жүз деп аталган бул жаңы Мөмө Токой тилкесин жөнгө салган Каралма Токой чарбасынын тынын билбес жамааты ушул тапта дагы 50 гектарга көчөт отургузуу аракеттерин көрүп жатышыптыр. 100 гектар жерди азыр өзүңүздөр көргөндөй өздөштүрүп, эгип, Кудай шүгүр жакшы бүттүк. Эми анга кошумча кылып, 2026 жылдын эсебинен быйыл күздө 50 гектарга көчөт эгүү пландап жатабыз. Бул 50 гектарды 100 гектардын сыртынан кеңейттик. Калганын кеңейтип сеткаларды жылдырып туруп тостук. Мына көрүнүп турган көчөт эгилип турган жерлер мурунку 100 гектар эккен жерибиз. Азыр ал 50 гектар кошкондо буну да ылдый түшүрүп, кашаларын бузуп алып туруп, ылдый жака тиги көрүнүп турат го. Ошол жака тозуп 50 гектарга коштук буну да. Демек мына жерлерге айылга чейин эгилет экен да? Ошол айылга чейин, айылдын үстүнө чейин көчөт эгилет. Бул жерге бадам эккен пландаштыртабыз. Калганын мына өзүңөр көрүп турасыңар, ондай кылып айландырып 50 гектар даярдап атабыз. Бүгүнкү күндө тосмосу ушу Токой чарбанын
өзünün karajatının esebinен alınıp tosulup büttü. 50 hektarlık tosulup büttü. Topraktardı alıp gelip çürüp durup ekkenge dayardap koyduk. Kara topraklar şu karalmadan alıp geldik. Ondan keyin эми азыр күтүп турабыз. Но көчөттөр жалуураган таштап, эге турган убакка келсе, эгүүнү баштайбыз. Негизинен муну азыр көрүп турган жерде анализдеп чыктык. Алма көчөтүн эккенин табыз. Алма, бадам, каражыгачты эгебиз. Şu 3 кылын эгелеп турабыз. 50 гектарга бир 20 миңден ашык көчөт эгилет. Сугаруу маселеси кандай болот муну? Сугаруу маселеси дагы каралып атат. Азыр көрүп келген тиги водозабордон шунга улайбыз деген ниетибиз бар. Специалисттер менен дагы сүйлөштүк. Болсо ошондон улап туруп, буга өзүнчө тартылат. Өзүнчө тартылып, тамчылатып сугаруу ичине киргизилип, ар бир көчөттүн түгүнө жетиш керек. Жеткиребиз Кудай буйрса. Буйруса Каралма токой чарбасынын жамааты Элбербек мырза айткандай 50 гектар жаңы токой тилкесинин өзгүчтөрү токой чарбанын өздүк каражаты менен ишке ашырышат. Токой булагы питомник чарбасы дегенде жылына Каралма токой чарбасы 150 гектар жаңы токой тилкесин өздөштүрүп жатса, ага миңдеген көчөттөр дал ушул Каралманын питомник чарбаларынан даярдалуулар белгилүү эмеспи. Биз Каралма токой чарбасынын Кара Дария көчөтканасына келдик. Биздин ушу Каралма токой чарбасына караштуу Кара Дария көчөтканасында 10 түрдүү көчөт өсүрүлөт. Көбүнчө мөмө жемиштүү, арасынан алма, жаңак, элге бере турган коконгилерсин, мынау Могилевка түрлөрү ушуга күзүндө август айында улап кийинки жылга жеткирип, Мына азыр кайсы немелер булар? бул саскайыңда кыргызча. Саскайың Могилевка деп коет. Вишна Могилевская деп. Келерсин жапайызы. Ушуну улап элге беребиз. Калган декоративный көчөттөрүбүздү бардыгын алып мынау лескоздорго беребиз. Быйыл Кызылөңкү лескозуна бердик. Орток лескозуна 6500 көчөт бердик. Кызылөңкүгө 2000 көчөт бердик. Башкаларына да берип турабыз. Анан кийин бу алма жаңактарды алмаларындагы улаган улап жетишкенбиз. Алма бизде аябай көп азыр бул жерде. Элге сатабыз. Жапайларын лескоздар алып кетет. Барпы жүзгө быйыл бизден ушул жерден ол жерде турган өрүк, бадам, ошолор быйыл жаңак берилди. Аракеттер жакшы, жетекчилердин жардамы менен уругун, башкасын таап келе сээп өстүрөбүз. Кийин калгандарына биз окулировка кылып туруп, түбүнө мына мындай кичинекей малды уланат. Улап туруп элге беребиз. Азыр дагы бул жердин ысыгына байланыштуу только ушу эгип көрдүк. Ийне жалбырактар болбой экен, жаз жалбырактарды эгип атабыз. Бардыгы жакшы. Кудай жакшы. Канча көчөт чыгарасыңар? Жылынабы? Жылына бир 20-30 миң чыгарабыз сураганга жараша. Эгерде 100 миң, 200 миңде чыгарып беребиз. Алманы чөтү жакындан сурабай атышат. Сөйлес созордун баары сеп алды да өздөрү. Şu almalarımız köp turup kaldı. Kalgan ötüp atat. Kudaya şükür. Tereklerimiz var ötüp atat. Terekte elge veremiz, tölük elge veremiz. Ama mektep, aile hükümetlerge, şu köçöge ekkenge, egemiz degen жерine, sulu жерine terek verip atabız. Мөмө жемиш көчөттөрүнүн жана каражыгач, терек сыяктуу көчөттөрдүн ondan ашык түрү өстүрүлүп жаткан бул көчөтканада Дүйшөбай Турдубаевдин иштегенине 38 жыл болгон. Мен иштегениме бул питомникке 38 жыл болду иштегениме. Ар жылы ошо бирден үйрөнүп отурсам да 38 кыл андай сорттолду чыгардык. Мына Кудай кааласа мына жаңактар азыр бар. Бул жаңактар акмаңыз жаңактар. Анан бизде жаңактын түрү көп өзү. Ушуларга кыйыштыргандагы колдон келди, кыйыштырышка дагы анан бай жаңак деген жаңактарды ham уладык. Уругунан алып келип эктик. Мына өзгөндөн алып келип дагы эктик. Уругунан эгебиз да. Анан уругунан жапай көчөттөрдү эгип улайбыз. Бул жерде бизде где-то 15 түргө чейин улайбыз көчөттү.
өрүктүн баягындай түрү бар. Как боло турган өрүктөр бар, баткенский өрүк бар, кара өрүгү бар. Аларды улайбыз. Мына когон гилаздарды улайбыз баягындай окилировка боюнча. Где-то биздики кармаганда 70-80% кармайт да. Проживаемости уланган көчөттөрүбүз. Анан ошонуга байланыштуу бизде баягындай бычы глаз, слива дегендерибиз бар. Ошолордо түрдүү түмөндөрү бар да, ошолорду да улап чыгарабыз. Өрүктү дагы, бадамдын дагы сорттору бар. Королевский дегенди улайбыз. Дагы бергиндей жумшак жаңгактар бар да, ошондой. Ошонун баарын улап чыгарабыз да ушул жерде. Анан бул жаңгактын кыйыштыруу дагы өтө кыйыныраак, бирок кыйыштыруу. Бирок ушундан да бир 50%, 40% чыгарабыз да, улаштырып, кыйыштырып. Каралма токой чарбасындагы бүгүнкү башкы максат көчөтканаларды базалык заманбап көчөтканаларга айландыруу. Бул багытта токой чарба кандай иш пландарды жүзөгө ашырышмакчы? Каралма токой чарбасында бардыгы болуп 6 гектардан ашык көчөткана бар. Ошонун 5 гектарга жакыны ушул азыр биз турган Кара Дарыя токой көчөтканасында. Калган көчөтканалар Каралмада жогору жакта бул айтайын дегеним ысыкта анан өзүнүн жер шартына карап өсө турган көчөттөр бар да. Ошон үчүн бөлүп эгебиз. Бул жерде азыр энелик деп коет, мачный плантацияда турабыз. Ушул плантацияда алмуруттун мурунку жоголуп кетип астында турган сорттор бар. Ошолорду көбөйтүп, ушул жерден алып улап көбөйтүү аракетинде болуп атат иштер. Баягы мен айтып кеткен барпыга көчөттөр эдикпи? Ошол көчөттөрдүн ушул көчөтканадан алып барылып эгилген. Базалык көчөтканага айландыруу боюнча кече жакында эле Токой кызматынын директору Тагаев Мурат Абдыкаровичтин демилгеси менен ушул жерге Кара Дарыяга базалык көчөткана уюштуруу киргизилди. Бул жерде базалык деп айтканыбыз ушул жок дегенде Жалал Абад областындагы токой чарбаларды ушул жерден көчөт менен камсыздандырып туруу үчүн. Кеп соңунда айтарбыз, Каралма токой чарбасы үчүн быйылкы жыл чоң сыноолордун, тоодо ийгиликтердин жылы болду. Бир жылда 150 гектар жаңы токой тилкесин жаратуу ары бери эле мыкты делген токой чарбалардын колунан келе бербейт. Бул үчүн Каралма токой чарбасынын жамаатындай 3 айлап 100 гектарга отурулган көчөттөрдү суу ташып, күндөп-түндөп суу куюп жатып, тегиз көктөткөн азаматтардан болуш керек.